жыйындын катышуучулары. Эми кичине ачуураак сөз айтышым мүмкүн. Кечирип койгула. Менин атам дагы Токоман уулу Мусабек деген. Түн ичинде келип жатып НКОдун өкүлдөрү. Бир кош сойдуруп жеп, эртең менен автомат менен алып кеткен. Ошо бойдон нарын суунун жээгин алып келип бир жерге камап, анан нарын суун кайык менен алып кетип, нарын алып барып, анан нарынын бир четинде алып салган дейт. Мына Чыңгыз Төрөкулович баштап, Жусуп Абдрахманов баштап, булардын жаткан жерге Кудайым жардам берди, Болот жардам берди, башкалар. Бүгүн эжеге рахмат. Канчалаган аталарыбыз азыр сөөгү табылбай атат. Сөөгүн издеген жокмун мен. Мен өзүм күнөөлүү деп эсептейм. Өзүмдүн чоң атамдын сөөгүн издеген да жокмун, убактым да болгон жок. Анткени репрессия кетип, аталарыбыз эмне деген кыйынчылыкты көрдү. Мен эки нарын деген айылдан болом, Болот мырза. Сиздин жаныңызда отурган Салтанат деген кыз менин карындашым болот. Ошондон сурасаңыз бүт айтып берет. Анан мен айтайын дегеним, мен айтайын да атам. Мен бирок өмүрүмдүн бардыгын азыр эми тескери характеристика берип атпайбы? Ушу адам укугу, сөз эркиндиги, репрессия болбосун, адам укугу тебеленбесин. Ошо репрессиядан айтып аткандарда сабак алалы деп жүрөм мен 30 жылдан бери. Туурабы же туура эмеспи? Биз сабак алдыкпы? Репрессияны айтып атабыз, сабак жок да. Албай атабыз сабакты. Мына мен кичине айтайын. Сиздин 1 минутуңузду мен азыр кабыл албайм, кечирип коюңуз. Мен бирок 3-4 мүнөт сүйлөйм, бирок кыска сүйлөйм. Мына мен айтайын. Союз убагында эмне болду? Союз убагында эмне болду? Канчалаган адамдар репрессияга алынды? Айттык. Кубанычбек Нурбеков деген болгон, юрист болгон. Билесиңерби? Уксаңар керек. Байкуш киши Турдак Нурсулаевичтин убагында эмеге кабылды. Куугунтукка алынды өзүнүн пикирлери үчүн. Саврат Такуров деген профессор болгон. Тарых кадырген. Кыргыздын кадысы алып жүрүп атат, кыргыз тилин өтүш керек деп атат. Ал киши дагы куугунтукка кабылган. Анан кийин эми Ысқақ Разаковду айтпайлы койгула. Андан кийинки биздин эмеге келели. Мына эме окуясы болду. Народный март окуясы болду. Апрель окуясы болду. Андан кийинки окуялар болуп кетти. Мына азыр ушул убакка чейин канчалаган адамдар камалды. Канчаларында өлүп кетти. Анан канчалаган адамдар түрмөгө түштү. Азыр биз президентти колдоп атабыз. Мен колдогон адамдардын биримин. Көп иш жасап атат азыркы бийлик дагы. Бирок мурдагы бийликтердин азыркы бийликте сабак алып койсун да. Азыр дагы талай адамдар түрмөдө жатат. Адам укугу тебеленип жатат. Азыркы бийликке, мурдагы бийликке дагы репрессия, саясий куугунтук деген болбош керек. Сөз жабышпаш керек. Жабыштырбаганга аракет кылыш керек. Мен жана айткан сунуштарды колдойм. Жана азыркы Атабек демеге управление алыш керек деп. Бирок анда бийлик, репрессия, саясий куугунтук деген вообще жолбош керек. Ал сөзгө атта жанына жол эметпеш керек. Жанына жакын жолотпош керек. Ал эми мен өмүрүмдүн баарын ушуга арнап келдим. Ал эми Болот мырза, ошо тиги ким Бүйсөрежа өмүрүн ушуга арнады. Мына ушунча китептер чыгарды. Рахмат. Эгерде бул китептерди чыгарбаса, мына мен айтып атпайбы азыр. Болот мырза КГБда иштеп жүрүп кайдыгы эле жөнөкөй эле кадимки эле эме болчу, сотрудник болчу. Эч кандай белгисиз, мынтака иштешип кызматташып жүрчүбүз. Келип жүрчү бизге дагы. Биздин автобустан жүрчү кээ бир убактарда. Болгон окуя. Бирок анан мына бактысы экен, бир чети бул кишинин эмгеги экен. Өмүр бою ушуга кызмат кылды да карачы, азыр кандай сонун иштерди биздин аталарыбыз үчүн кызмат кылды. Мен аны кызмат кылган жокмун. Мына эжекем да кызмат кылды. Эжекемдин китебин чет мамлекетке каратып 3 күн окуп, ыйлап барып, Розежемге ыйлап келип окудум мен. Мына атасы үчүн ушу 6 айында калган экен курсакта. Роза эжекем карачы, атасынын арбагын 5 эсе көтөрдү. Мына ушул эки адам. Анан эми ушундай жерлерде токтоткула да бийликтегилердин өкүлдөрүнө сөз бересиңер. Алар аягына чейин отуруп кетип калат. Карапайым адамдарга же болбосо эмелерге сөз бербейсиңер. Эмне деген? Ошон үчүн азыр репрессиядан сабак алышыбыз керек. Сабак алышыбыз, ошолордон сабак албай эле тарыхты окуй берди, сабак алалы алардан. Кээ ошону айтайын деп атам. Рахмат.